КСДП партиясы менен Атамбаевдин уулдарынын ортосунда пикир келишпестик жер алды. КСДП партиясынын саясий кеңеши өлкөнүн мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадырдын иш-аракеттерине нааразы. Саясий уюмдун мүчөсү Адил Турдукулов алардын пикир келишпестигине эмне себеп болгонун журналисттерге айтты. Анын айтымында Сейит жана Кадыр Атамбаевдер партиянын негизин бузуп, саясий кеңеш менен макулдашпай туруп, ойлонулбаган билдирүүлөрдү жасашууда. Алар партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү эмес. Демек алар эч кандай фундаменталдык чечимдерди кабыл алышпайт жана билдирүү жасай алышпайт. Партиянын катарында эмне болуп жатканын маалымат каражаттарынан жана социалдык тармактардан билип жатабыз. Бул туура эмес. Бир туугандар шайлоого барабыз дешип, партиянын уставына өзгөрүүлөр киргизилгенин айтышты. Бирок биз партиялык чогулуштарда же саясий кеңештин отурумунда мындай нерсени талкуулаган эмеспиз. Кадыр менен Сейит КСДПнын атынан бир нече иш-чараларды өткөрүп, адамдар менен жолугушуп жатышат. Алардын мындай иш-аракеттери саясий кеңеш менен макулдашылган эмес, деди Адил Турдукулов. Эске салсак, мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагында оор жана өзгөчө оор кылмыштарга айыпталып камакта отурат. Учурда КСДП партиясын жогорку кеңештин депутаты Асель Кодранова жетектейт.